Perişteler uqsun жақшысын, белек кылчы бейиш ачкышын, арадамга насип кыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын. Саламатсызбы, Тилек мырза. Тилек мырза, мына биздин Балыкчы шаарында Абдулла Шейхтин адына 8000 орундуу мечит салынган турат. Бул Балыкчыдагы эң чоң мечит болгону калды. Анан ошо элдерде бир мындай суроолор туулуп атат да, Абдулла Шейх деген өзү ким болгон, ал элге эмне кызмат кылган, ошончалык чоң мечиттин атын алып жүрүшчүмүн деген сыяктуучу. Сиз өзүңүз ушул Абдулла Шейх жөнүндө билгендериңизди биз менен бөлүшүп кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач алкыш жана мактап жараткан Аллах Таала болгон болсун, жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам салаваттар болгон болсун. Ооба, жакын арада ушу Балыкчы шаарыбызда өтө чоң бир самалык болуп, жаңы борбордук мечит куруунун капсуласы коюлду. Жана ал мечиттин аталышы, ысымы Шейх Абдулла Шейх деп аталды. Жалпы диний чөйрөдө аралашып жүргөн адамдагы Абдулла Шейх белгилүү. Бирок кээ бир жапатырмак, же болбосо кээ бир динден бираз алысыраак жүргөн, же болбосо кийинчерээк ошол дин менен аралашып калган, ыйман жолуна түшкөн адамдарга бул ысым бир аз чоочун, же болбосо таанымал болуп калышы ыктымал да. Абдулла Шейх, Абдулла ата деп коебуз, балыкчынын жаңы башында ошо 90-жылдары, 93-94-жылдары баягы даават, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу жамааты ошол Кыргызстаныбызга келип, башка мамлекеттерден келип, Арабиядан келип, баягы советтер доору жаңыдан чачырап, адамдар баягы туңгуюкка түшүп, эмне кыларын билбей, баягы идеологиясы жок болуп калып, руханий бир ачкачылыкта турган кезде ошол учурда биздин эле карапайым ушу Балыкчы шаарыбыздан эле өзүнүн жеке ысымы Мелис аталып, Мелис байке. Ал киши ошол ыйман жолуна түшүп, өзүнүн жеке жашоосун көп курбанчылыкка чалып, жеке жашоосундагы сыноонун негизинде ошол ыйман жолуна түшүп, түшкөндөн кийин дагы баягы катардагы эле мусулмандардан болбостон алдыга озуп кеткен кишилерден болгон да. Бизде мисалы үчүн пайгамбарыбыздын Умар деген радиаллаху сахабасы болгон. Кийинчерээк мусулман болуп ыйманга келгени менен, бирок ошол алгач мусулман болгон Абу Бакыр сыяктуу сахабалар менен ошол калышпай турган деңгээлде ушундай жакшы иштерди кылган да Умар радиаллаху. Ошол сыяктуу дагы Абдулла ата дагы балыкчыда өтө чоң эмгектерди кылып кеткен. Мисалы үчүн мен өзүм жеке билем, азыр менин жашым 36га жетип калган болсо, ал кезде мен 11-12 жашта элем. Ошол учурларда биз мектепте ойноп жүргөндө, окуп жүргөндө, көчөлөрдө жүргөндө ошо Абдулла ата өзүнүн баягындай жеке өзүнүн баягы кыйынчылыгы менен, эмгеги менен балыкчынын көп жерин кыдырып чыгат эле да, жалгыз. Биз ойноп атсак да бизге жаныбызга келип, ошол Кудай Тааланын баардыгын бийлигин айтып берип, келмени үйрөтүп кетет эле да. Менин жеке атам менен да жакын достугу бар эле. Кандай гана балыкчыга бир чоң аалымдар келбесин, араб мамлекеттен, Пакистандан, Индиядан келбесин, ошол кишилерди биздин үйгө алып келет эле да. Алып келип, ушул атам менен тааныштырып, ушундай кишилер келди деп, ошол ар бир балыкчыдагы аттуу баштуу же таанымал, же болбосо өзүнүн жакын досторуна ошолордун дааватын түшүндүрүп, которуп берип, атүгүл өзү дагы кыдырып бүтпөгөн бир балыкчыда үй калбаса керек деп ойлоп калат элек да. Анткени бир карасаң дамбада жүрөт, бир карасаң вокзал жакта жүрөт, бир карасаң мясокомбинат жакта жүрөт. Ошо жөө кыдырып, ошол адамдарга келменин маани максатын түшүндүрүп жүргөн киши менин көз алдымда, элесимде бар да. Жада калса больницаны, милицияны, налоговойду, азыркы мисалы үчүн налоговойдо иштеген, милицияда иштеген, баягы орто муундагы байкелерибиз, аталарыбыз намаз окуп жүргөндөрдүн көпчүлүгүн ошол киши намаз окуп ыйман жолуна түшүүсүнө себепкер болгон да. Азыркы учурда адамдар мисалы үчүн чоң мекемелерге кирип Кудайды таанытууну мындай
таасирлерин коркушса, ал кишиде тайманбастык, коркпой бир гана Кудайдан коркуу, акыйкатты жеткизип калуу деген бир ичиндеги бир дем күчү бар эле да. Ошону менен ал киши балыкчынын дээрлик бардык жагына кыдырып чыккан деп айтсак болот. Ооба, албетте, ал кишини ошол учурларда азыркыдай бардыгы диний маалымат бар болуп, молдону угуш керек, адамды молдо экенин угуш керек, мечиттен келиптир деген түшүнүк жок болчу ал убакта. Ал убакта бул келеси болуп калыптыр, жинди болуп калыптыр, мындай болуптур, тигиндей болуптур деген сөзү менен ошончолук кыйынчылык болсо дагы ошону жеткизген деп айтсак болот да. Эми азыр канча балыкчыдагы чоң кишилердин дагы намаз окуп калышына себепкер болгон. Өзүм жеке мисалы үчүн чет мамлекетти кыдырып, Пакистанга бардым, Индия, Бангладеш мамлекеттерге барып калган учурларда, Мекке, Арабияга чоң молдо аалымдар менен сүйлөшүп калсаң, дароо эле балыкчы Кыргызстан эмес, Абдулланын атын ташат да, Абдулла шейх жашаган жерден келдиңби депчи. Демек, ал кишилерге чейин барып, ошолорго чейин даават кылып, аларга чейин тыгыз мамиледе болгон да бул киши. Ошон үчүн балыкчыда эң биринчи ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу, мына даават иши балыкчыдан бир башка областка тараган деп түшүнсөк болот да. Ошол балыкчыдан анан башка областтарга тарагандыгынын эң баягы негизги ачкычы ошол Абдулла шейх Абдулла ата болгон да. Ошол киши негиз болгон. Ал кишинин сүйлөгөн сөзүнөн адамдар баягы дароо ошол кишинин аркасынан ээрчип, баягы ыйман жолуна түшүп кетүүгө, адамдардын жүрөгүн ээлеп алуу күчү болгон ал кишидечи. Жана ошондой эле мисалы үчүн ошол учурларда ушунчалык кыйынчылыкты кылды. Албетте азыркы көз караш менен карай турган болсок, эми кээ бир айтышы мүмкүн, эми ал аша чаап кетүү же болбосо андай деле кылбай койсо болмок депчи. Бирок ошол учурда ошондой кыйынчылык менен жеткизүү керек болгон кыргыз элибизге. Ал учурда баптисттер, иеговалар көбөйүп бараткан, көчөмө-көчө кыдырып же болбосо жаштарга тартып кетип аткан, ошол чоң бир мындай эмеге, толкунга каршы чыгып, көп адамдардын иманга келип калуусуна салым кошкон ошо Абдулла шейх болгон да. Ошол жылдарды элестетсек, баягы биз деле ошол учурда деген мектептин окуучусу болчубуз да. Сиз айтып аткандай жанагы баптисттердин баракчаларын таратып, үймө-үй кыдырып, биздин кошуналарыбыз баптист болуп кетиптир деген учурлар өлүп кездеш эмеспи? Демек, ошолорго, ошондой агымдарга каршы туруп, анан өзү жаңгыз иш алып барган адамдардын бири деп айтсак болот экен да, Ооба. Анан же болбосо ошол кездеги бир жалгыз адам деп айтсак да болот. Ооба. Себеп дегенде ал кезде азыркыдай баягы даватчылар, дин жолундагы адамдар, имамдар, ажылар дегендер аз болгон да. Демек, анын эмгеги негизи эле балык жашаруу үчүн эмес, баягы маалыматтарга, биз өзүбүздүн маалыматтарга даярлап турган болсок, башка жактан дагы тааныган адамдар көп экен да. Анан 90-жылдарга кайтып бара турган болсок, дин таануу деген азыркы деңгээлде эмес болчу да. Ал аны кантип таанып, анан кийин кантип жайылткан? Албетте, Абдулла шейх ошол 90-жылдары динди жайылтуу учурунда башка да ажекелерибиз болгон, ооба. Биздин балык шаарынын хатиби Чойбек ажекебиз өзү айтып калгандай эле, Абдулла шейхке алгач сабак берип калдым деп атат. Ошол биринчи даватчылардын келип калышына себепкер болгон киши, чоң эмгеги чоң, жана башка ажекелерибиз болгон. Бирок Абдулла шейхтин өзгөчөлүгү уйкусун, үй бүлөсүн дин үчүн экинчи планга жылдырган киши болгон да. Азыр ал нерсе баягы өөн учурашы мүмкүн деп атпайбызбы, кайра эле баса бирлиги. Бирок ошол жылдагы жанагы атеизм менен башка секталардын күчөп турган учурундагы карама каршылыкка туруп берүү үчүн ошонусун 100дөн же 1000ден 1 киши болуп чыга келген да. Экинчи планга жылдырып, курбанчылык кылууга. Ошон үчүн жакында эле ошол апабыз дагы жубай айта кетти, балдар айта кетти. Өзүм жеке билем да, ошо мектептен чыгып мечитке барсак деле, ошо мечитте 10-15 киши болсо да аларга сүйлөп атканы, андан кийин мектеп үйгө келип, үйдөгү жанагы жумуштарды бүтүрүп, сабактарды жазып, кайра кечинде мечитке барсаң, ал жакта деле башка кишилерге сүйлөп атканы, түндө деле ошо мечиттерди кыдырып жүргөнү, мекемеден мекемеге кыдырып жүргөнү, ошо ооруп кыйналып атса дагы, ошол бир нерсе жеткизип калайын деген бир ички дүйнөсүндөгү дем күчү бар эле. Ошол уйкусундагы, уйкудан да калып, үй бүлөдөн да калып, ошону алдыга жылдырганы үчүн биз кайсы бир деңгээлде алдыга жылсак керек да ошол учурдачы. Анан эми ошол маалыматты каяктан алган десе, бул киши
бизде түштүк тараптан окуп келген чоң ошол учурдагы молдо алымдар болгон. Мисалы молдо Талипжан Дамылла жана башка деген чоң устат алымдар болгон. Алар эми бүлдөрүнөн өтүп кетти. Ошол кишилерге барып, алар менен аралашып, алар менен чогуу дааватка чыгып, алардан да талим тарбия алып, анан окуп билген нерсесин карапайым калкка жеткизүү менен алек болгон экен да. Жана ошондой эле мисалы үчүн чет мамлекеттерге биринчилерден болуп, жана Пакистан, Индия, Бангладешке мага чейин балким баргандыр, бирок баягы байма-бай каттап ошол жактын алымдарынан дагы сабагын алып, билим маалыматын алып, анан кайра келип Кыргызстанга ошол нерсени жеткизип турган адам болгон. Демек ал билген маалыматын дароо келип жеткизип, жана ошого практика жүзүндө өзүнүн жашоосун ишке ашырып берген киши болгон да. Жеке мындай айтканда баягы алдыдагы көрөгөчтүк менен өзүнүн ишин таң аткарган деп айтсак болот экен. Ооба. Анан мен өзүмдүн жеке жашоомо дагы менин намаз окуп калуума ошол Абдулла шейх себеп болгон. Ал кандай болгон? Менин раматылык атам өзү милиция болуп көп жыл кызмат кылган. Ошол Абдулла шейх ата менен өзү тең куракта болушкан. Экөө дос да болуп кетишкен. Анан бири-бирине бат-баттан каттап турушкан. Анан мен эсимде болсо бир 10 жаш белем, 11би эсимде деле так калган жок. Раматылык атам айтып калды. Мечитке бар депчи. Ошондой Абдулла деген досум бар. Ошого мен сени тааныштырып коеюн, намаз окуп алам деп. Анан мен өзүм баягы мечиттен коркуп, мындай таасирленип жүрчү элем да, барбай, намаз окуган адамдарды. Ошол учурда эми 2000-жылдын баштары, уже 90-жылдын акыркысы ушундай болуп калат экен. Анан коркуу сезим бар эле да. Анан ошол азыркы биздин жанагы поликлиниканын маңдайындагы азыркы мурунку аты Верхняя көчөсү, ошондо Усман Зинурайын деген мечит бар. Ал кезде үй болчу кадимкидей эле. Ошол үйдү баягы бөлмө болуп бөлүп алышып, ошол жакта намаз окушат эле. Анан ошол үйдүн жанында азыркы учурда деле тайкебиз жашайт. Ошол мечиттин жанында. Анан ошол жакка атам айтып калды, ошол жакка мен обедке барам, сен кел деп. Анан обед учуру болуп калыптыр, тайкемдин үйүнө барсам, атам обедке тамак, түшкү тамакка келип калды дагы, анан жүрү мечитке алып барып келейин сени деди. Ошол Усман мечитинин жанында экенбиз. Анан жетелеп алып мечитке алып баратат, ошол Верхний көчөсүндө мечитке кадимкидей ички дүйнөм болуп ушундай бир сүрдөп турган учурум экен. Анан ошол Усман мечитинин илгерки абалым эсимде, короосунда алмурттар өскөн, бир мындай биягында гараж турат, үй кадимкидей эски болсо дагы бир мындай аурасы башкача болгон. Азыркы мечиттер баягы заңгыраган менен аура башкача болсо дагы, мурункулар эски болсо дагы күчтүү аураны ээлеп алгандай бир күч болгон да. Ошондой мечитке ороосуна кирип келдик да, анан Абдулла деп кыйкырып, Абдулла деп эле атабыз. Анткени жумушка кетүү учуру болуп калган экен. Анан ушундай арык чырай келген, жүзүнөн нур чачыраган, мындай орто бойлуу адам чыгып келди. Анан атабыз менен учурашып эле, анан ошо атамдын айткан сөзү эсимде да. Абдулла мелис меке деди. Мына бараки менин уулум болот. Сөөгү меники, эти сеники. Кандай кылсаң да ошондой тарбияла. Балам менен сени ээрчип жүрсүн, жаныңда болсун. Жакшылап, көңүл буруп, ыйман жолуна түшкөнгө себепкер бол деп. Ошондо Абдулла атанын колуна табыштады да, өзү кетип калды. Ошол учурда мен ушундай камчылдап жүрөгүм түшкөн боюнча Абдулла шейх Абдулла атанын жанында калып калдым да, эми балам дарат ал, бир мечитке киребиз деп киргизип, ошондо намаз окуган жүрөтүп, ошол кишини бир ортолук аралыкта ээрчип жүргөнгө Алла Таала мүмкүнчүлүк берди. Демек Абдулла шейх сиздин баягы дин жолуна башталышына түшкөнгө Абдулла шейхтин себепкер болгон. Чоң себепкер. Андан кийин мен кадимкидей мектепке барып, мектептеги классташтарымды, балдардын баарын ошол 10-15 баланы мечитке алып келип Абдулла шейхтин баяндарын угуп элем кадимкидей. Баарыбыз келип. Анан кийин ошо 2008-9 жылдары Абдулла шейх ушундай бир аз ооруп калган учурларында эстеп айтып калчу эле да. Баягы кичинекей чагында классташтарың кандай жүрөт, ушундай сонун заман эле, баарыңар келчелеңер деп. Кийин ошол бул аламдан кеткенге чейин ошол кездерди эстеп, экөөбүз мындай сүйлөшүп калат элек да, мектептеги учурларды. Мен үчүн ошол кездеги Абдулла шейх менен жолуккан учурум, ошол кишиден талим тарбия алганым, ал кишини ээрчип Бангладеште да чогуу жүрүп калдым, башка мамлекетте, бул жакта дагы көп жерлерде дааватка чыгып калдым.
ошол кишинин алдында отуруп, ал кишинин баянын, даватын угуп калуу менин жашоомдогу бир чоң Кудай Таала берген белектердин бири деп эсептейм да. Чоң рахмат Абдулла Шейх үчүн. Абдулла Шейхтин кыскача өмүр таржымалына өзүңүз билген маалыматтарды бөлүшкөнүзгө рахмат. Алдыңа биз барарыбыз чын, аягы келсе сапарыбыздын, амалга карап азап тозоктон Аллахым жалгыз сактарыбызсын.